пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын акыркы пайгамбар экенине ыйман келтирүү. Ахзаб сүрөсүнүн 40-аятында айтат: "Ма кана Мухаммадун аба ахадин мин риджаликум, валакин расулаллахи ва хатаман набийин." Мухаммад силердин атаңарга окшогон бир эркек кишилердин бириндей адам эмес бул дейт. Бул Аллахтын элчиси, ва хатаман набийин, жана пайгамбарлардын акыркысы дейт. Бул эмне үчүн шарт? Ушунун ар бирөө бузулган болсо Мухаммад расулулла деген пайда жок. Жана кабырдан дагы пайгамбарын ким дегенде да жооп бере албайт. Пайгамбарды эмне үчүн акыркы пайгамбар деп биши? Кээ бир мусулмандар ойлогондор бар экен. Пайгамбардан дагы башка бир валинин же башка бир жалганчы пайгамбардын же дагы башка бир пайгамбар келет деген караңгылык менен түшүнбөстүк менен сүйлөп алгандар, түшүнүп алгандар да болушу мүмкүн. Бул учурда ага жардам бербейт Мухаммад расулулла келмеси. Пайгамбарда эң акыркы пайгамбар, мындан кийин пайгамбар келбейт деп ишенебиз.